Саламатсызбы? Быйыл 13-июлда Босого жайлоосунда, бул Ат башы районунун Нарын областында жайгашкан Кыргыз көчү деген фестивалын уюштуруп жатабыз. Эл аралык деңгээлде. Бул фестивалдын максаты биздики жалпы чет элдик туристтерге эле биздин маданиятты жайылтып көрсөтүү эмес, таанытуу эмес дүйнөгө. Бирден бир максаты бул биздин келечек муунга, биздин ички туризмге, кыргыздарга ушу биздин маданиятты таанытуу, маданиятты када салтты улантып кетүүгө, ушу жаштарга жакшы өрнөк кылып көрсөтүп, иш чараны ушундай максатта уюштуруп атабыз да. Жалпы ана бизнес секторунда дагы зоналар түзүлгөн. Кыргыздын ишкерлери чоң корпорациядан баштап кичинекей цех, үйүндө цехи бар иштеткен ишкерлер келип, ошол жактан атайын зона коюлат, экспо зона. Ошого өзүнүн продукциясын көрүп, ички рынокто дагы сатуусун көбөйтүп, анан чет элге экспортко чыгарганга бир мүмкүнчүлүк болсо деген ниетте ошондой жаралган. Маданият тармагынан караганда жаш балдарга дагы ушул искусство тармагына дагы тарыхка, када салтка ушу жаш балдарды өзүн аралаштырып, бир жан дүйнөсүнүн аң сезимин өзгөрткөнгө бир иш чара деп даярдап жатабыз. Ковидке чейин 2019-жылы Нарында бир бум болгон да, туристтик бум болгон. Ал убакта жада калса туристтер келип жатканга орундук таппай калган да. Конок үйлөр жок, жөн эле үйлөргө келип жатып алсак болобу деп айылдыктардын эшиктерин дыкылдатып ушундай бум болгон. Андан кийин ковид учурунда баягы пауза болду. Ковидтен кийин анан тенденция туристтердин саны көбөйүп келатат кичинеден. Былтыр 2023-жылга департамент туризм эсептеп берген боюнча 6 миллиондон ашык туристтер келди деп атат, бирок быйыл андан да көбүрөөк туристтерди күтүп атабыз да. Анан ошого дагы ковидке дагы байланыштуу баягы баардык нерсе санариптештирилип, маалыматтын баардыгы интернетке аябай жакшы жайылып, туристтер азыр көбүнесе тур компаниясыз эле өз алдынча келип саякаттаган да туристтердин саны көбөйүп жатат да. Анын дагы бир ковидтин дагы бирден бир жакшы жери ошо онлайн тармактарда Кыргызстан, анын ичинде Нарын шаары, Нарын облусу тууралуу маалыматтар өтө жакшы жайылып, туристтин саны көбөйүп баштады. Маалыматтык жактан демек трансформация болду дегенди айтып атасыз, э? Ооба. Мына жаңы эле Сыдыкбек мырза айтып калды, Кыргыз көчү деген этнофестиваль өткөнү жатат деп. Ушул сыяктуу иш-чаралар туризмдин, ички, тышкы туризмдин өнүгүшүнө канчалык таасир бере алат деп ойлойсуз? Бул фестивалды мен айтат элем, ушул көбүнесе Нарында жашаган карапайым калк өзүлөрү катышып берсе абдан сонун болот эле депчи. Анткени алардын да аң сезими өзгөрүлүп, алар да түшүнөт эле канчалык деңгээлде бул фестиваль болуп жатат жана бул фестивалдын маанилүүлүгү эмнеде экенинчи. Бул биз чет элдик адамдар чакырып алып аларга жөн гана өзүбүздүн када салтыбызды көрсөтүп бергибиз келген жок. Бул жакта бул чет элдик элдердин баардыгын катыштырып жана карапайым калк өздөрүнүн баары ушунун баарын уюштуруп берип, ушуну кийинки урпактарга өткөрүп берсек, ушул када салттын баарын сактап калсак деген бул фестивалда терең философия бар да. Сыдыкбек мырза, эмне үчүн улуу көч? Улуу кыргыз көчүнү анткени бул Кыргызстанга туристтин кызыгуу келгени бул биздин маданиятка, экологияга, жаратылышка кызыгат да. Анан биздин жаратылышыбыз турат жакшы. Анан уже туристтин массалык турист көбөйгөндүктөн биздин уже экологияга зыяны, таасири тийилип атканы көрүнүп турат азыркы күндө байкалып. Анан экинчи жагы бул маданиятыбызды алып бараткан ошо гид балдар деле көп азыр аны эч ким контроль кылган жок да. Кандай туура маалымат жетип атат биздин маданият жөнүндө, биздин тарых жөнүндө. Ошол жагы бар да. Ошол үчүн кыргыз көчү деп ошо көчкө бүт камтылат экен. Кыргыздын жашоосу, маданияты, салты, үрп-адат, музыкалык аспаптар, ат жабдыктар, тамак аш бүт ошо биздин жашоо образыбыз көчмөн эл болуп көч да. Ошол үчүн кыргыз көчү деп бул тарыхтан алганда, хронология менен алганда байыркы кылымдардан бери келаткан биздин бул цивилизация, биздин культура, маданиятыбыз да. Анан ошону жаңы жаш муунга негизи эле бүткүл кыргыз элине ошо көрсөтөлү деп атабыз да, таанытып билдирip. Чет элде өзүңүз да болгон экенсиз. Чет элден Кыргызстанга келген туристтердин, анын ичинде Нарынга барган туристтердин эңсегени, күткөнү эмне сиздин байкаган боюнча? Тоолор,
Биринчи эле тоолор үчүн келет. Мен абдан көп жылдан бери ушу туризм багытында иштейм. Өзүм дагы гид экскурсовод болуп иштегем. Анан туристтердин 99% булар тоолорду жана биздин жаратылышты белгилеп айтышат. Жада калса нарында баягы билесиңер, оң тарапта тоолорду Аризона менен салыштырышат, бирок Аризонадан дагы сулуураак деп айтышат. Сол тарапты болсо дагы башка өлкөлөргө салыштырышат, мисалы үчүн Швейцария депчи, бирок Швейцариядан да сулуураак деп айтышат да. Эмне үчүн силер өзүңөр Швейцария дейсиңер, силер Швейцариядан да коосуңар деп айтат. Ошондуктан мен ушул сөздөн баягы алысыраак болуп калдым. Биз Кыргызстан Борбордук Азияда эң баягы тоолуу жана жаратылышы кооз мамлекетпиз деп айта алам да. Ошон үчүн келет туристтер. Ошондой чет өлкөлүк туристтерди кабыл алгам, коштоп жүргөм деп атпайсызбы? Азырда ошентип атам деп. Ошонун ичинен мындай эсиңизде калган өтө бир кызыктуу, урунттуу бир эки мисалды айтып бере аласызбы? Андай мисалдар абдан эле көп болот. Мисалы үчүн көбүн эсе туристтер биз жака келатканда алардын ожиданиясы таптакыр башкача болот да. Анан бул жака келип баягы Кыргызстанды кыдырып баштаганда аябай аң сезим алмашат. Анан көбүнчөсү ушу белгилеп айтат, мен ушу Кыргызстанда ушунча кооз болот экен деп күткөн эмесмин депчи. Ошол мага абдан мындай патриоттук сезимдерди аябай күчөтөт да. Мен баягы Кыргызстандай жер барбы деп айта берем да. Мындай жер жок депчи. Анан алар ар дайым далилдейт. Ооба, мындай жер жок депчи. Кыргыз көчүндөгү эң бир кызыктарды көрсөк деп, кыргыз коомунан дагы биздин да мекендештер барышы мүмкүн ар кайсы аймактардан. Алар эмнени көрө алат, эмнени күтсө болот? Бир 2-3 эң негизги учурунан токтолсок. Эң негизги учурунан бул жакта Кыргыздын жоголуп бараткан бул оюндары, бул ошондой эле интеллектуальный настольный оюндар, анан физически активный оюндар. Ал оюндардын өзүнүн ар биринин философиясы бар. Ошо азыркы жаш муунду телефон, гаджеттен алыстатып, ошо Кыргыздын кызыктуу оюндарын киргизип, буну билим берүү тармагына дагы негизи мектептерге программага алып киргизсе, физкультурадан ошол оюндарды ойнотсо деле бул балдардын интеллектин өстүргөнүнөн анан физический кыймылына да жакшы чоң нерсени көрүшөт да. Мына азыр жайкы эс алуу учуруна туш келип атат бир жагынан. Экинчи жагынан көп киши чогулган жерде кичинекей балдардын, майда балдардын коопсуздугу деген маселе турат да. Аларга кандайдыр бир шарттар каралганбы? Ооба, жаш биздин бөбөктөрүбүзгө атайын зона жасап даярдап атабыз. Ал зонада ошо жаш бөбөктөрүбүзгө скульптура, пластилинден липтеп жасашып мүмкүнчүлүгү болот. Катышып, ар бир бөбөк катыша алат ал жака. Сүрөт тартып, музыкадан атайын ошо биздин Залкар музыка тармагындагы инсандарыбыз келип ошоктон көрсөтүп, мастер-класс кылып, Залкар инсандар ошо жаш бөбөктөр менен маек курушат да. Аларга бир дух дем күч берип, анан жаш балдарга ушул кийин келечекте ушу фестиваль Залкар кыйын маданият тармагын өнүктүрүп элге жайылткан кыйын бөбөктөрүбүз чыгат келечекте деген ниетте ушул атайын площадка түзүлгөн жаш балдарга. Дүйнөлүк тилде атпайбызбы, англис тилин? Анан туристти кабыл алып аткан соң, туристке кызмат көрсөтүп анан коштоп жүрүп аткан соң, аны менен байланышуу, мамиле күтүүнүн эң мыкты ыкмаларынын бири бул англис тилин билүү. Айылдарда болсо англис тилинен мугалимдерден, китептен аксаган, бул жашыруун эмес. Ошондой шартта туризм жергиликтүү элдин ушул маселесине оң же терс таасирин берип жатабы, берсе кандай берип жатат? Азыркы учурда мен айта кетет элем, бул тил туристтер менен иштеш үчүн, туристтер тозуу үчүн англис тилин билүү шарт эмес депчи. Анткени өзүңүздөр билесиңер, бир Кыргызстанда элдер бул аябай меймандос келет. Анан биздин чет элден келген коноктор айылдарда үй шартында конок үйлөрдө жашаганды жакшы көрүшөт. Эмне үчүн? Анткени алар адамга адам жылуу мамиле кылган эле ошол эле аларга абдан жетиштүү да. Бул жакта дагы баягы сапаттуу тейлөө кылып же болбосо профессионалдуу тилди, англис тилди билүү шарт эмес деп ойлойм. Анткени туристтер менен баягы сүйлөшө келгенде аларга жылуу мамиле кылып, тосуп алып, тамак ашын берип, каада салты менен тааныштырып, үй бүлөсү менен тааныштырганда эле алар баягы кыргыз кандай экени ачыла келет да туристтергечи. Ошондуктан мен ойлойм, бул абдан жакшы тенденция Кыргыздарда, айылдарда баягы этнотуризм өнүгүп жатканы. Мен баягы санарип туризм боюнча дагы тренингтерде айтам, коркпогула депчи. Эгерде силер ошондой баягы мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, кааласаңыздар, үй шартында эле коноктор тосуп иштесеңиздер болот депчи. Азыр абдан көп апалар, анан жеңелер, кыздар үйдө отуруп калат го, турмушка чыккандан кийин айылда жумуш жок, бирок баягы кошумча акча таап ошо туристтер менен конок үй шартын ачып иштешет да.
Кыргыз көчү деген чоң бир масштабтуу иш чара өтөт деп калдыңыз. Буга чейин өтүп келген иш чаралардан да өзгөчө болот деп жатасыз. Ошондой шартта ошол жайыт тебеленип калбаш үчүн, маселен, суу булганбаш үчүн, экологияны сактайбыз деп даңазалап жатып, кайра экологияга кесепетин тийгизип албоо үчүн эмне аракеттерди көрөсүздөр? Биз атайын боло турчу жерде, локацияда машина кирбейт. Атайын паркинг зона кылып бөлгөнбүз. Машина бир жактан кирет. Фестивалдын территориясында бир эле кириш бар, анан бир чыгыш бар да. Анан киргенде дагы бизде фестивалдар мындай ат майданда оюндар уюштурулганда эл толпа неконтролируемый эле нары бери басып жүрөт. Биз болсо ар бир кызыктуу зонага басып барыш үчүн, ошол жайыт жөн эле тепселенбеш үчүн ошо жол көрсөтмөлөрдү жасап, анан волонтерлорубуз баары ошол жактан элге жардам берип, указатель менен баскыла дейт. Анан эң маңызы фестивалдын башталышында элдин аң сезимине кире бериштен эле башталат. Бул босогодо жаш балдар тозуп алып колго суу куюшат. Колго суу куюп, дамосту кесип, анан кээ бир кыргызча кыйын элмеспи, кыйтып сүйлөп, эмне колго суу куюп атасыңар, андай эт тартылабы деп суроо берсе, анын жообун да даярдап бергенбиз. Жок, бул фестивалга сиздер колуңузду жууп, ниетиңиз, ак тилиңиз, ак ниетиңиз менен кирип, мына дамосту тусташ болот, ушул фестивалдын атмосферасына сөнгөңүз деп, ушундай иш чара башталат. Элди психологически даярдайбыз да, кирип баратканда баштап. Фестивалга көмөктөшүп аткан адам катары сиз фестиваль аяктагандан кийин эмнени күтүп атасыз? Биз ошо каалаганыбыз ушу жаштар ушул фестивалдан көп сабак алсабы деген үмүтүбүз бар. Анан жана карапайым эл катышып дагы алар ушунун маанилүүлүгүн түшүнсөбү дегенбиз. Анткени биз ушул кыргыздардын үрп адатын, каада салтын сактап калалы деген чоң ниетибиз бар. Ошону баягы жаш муундарга өткөрүп берип, ошону даңазалап, анан кийин дагы бул туруктуу улантып кетсекпи деген ойлорубуз бар. Нарын областы Кыргызстандагы областтардын ичинен аймагы жагынан эң кеңири кенен аймак. Эмне себептен ошончо жерден сиздер Босого жайлоосун, ошол жерлерди тандап алдыңыздар? Босого жайлоосун тандаган себеби бул биринчи көп факттар көп. Анан философия немесинен алганда Босого деген сөз өзү бул жаңы шилте, жаңы жашоо, жаңы башталыштын кадамына Босогодон аттап киребиз да. Ошол Босого жайлоосу, ошол жакта фестиваль кыргыз көчү өтүп, биз жаш муунга, туризм тармагында ишкерлерге аң сезим өзгөртүүгө, ошол Босогодон таза жана колун жууп кирип атпайбызбы, ак ниетин тазалап, ошо Босогону жакшы максат менен, жакшы ниет менен жаңы туризмдин жаңы сапатын көтөрүп, маданиятыбызды өзгөртүүгө ошо Босогодон биринчи кадам деп, Босогодон жакшы кадам менен өтөлүп Босого жайлоосун тандалган да. Негизи туристтик фактордон алып караганда, биздин Кыргызстандын дүйнө жүзүнө таандыкка атактуу кылып чыгарып аткан бул Көлтөр көлү, Келсу. Ошол жактан жолдон толтура машина өтөт, бирок Босого жайлоосу жөн эле чаңдап эле, ал локация бул Золотая жила да, ал жактан юрт ичин лагерь, фестивалдын жыйынтыгы менен аякта Селкинчектен юрт ичин лагерь ачылат. Юрт ичин лагердин тегеретесинде жакшы локациялар көп. Ал жер Көлтөр бар, Водопад шаары бар, Таш-Шабат, ошол мүмкүнчүлүгү чоң локация. Ошо анан ошол жергиликтүү эл ошо туризм менен кантип иштерин билбей атышат да, ошо жергиликтүү элге чоң бул база болот эле да. Нарын областындагы ошо туризм тармагына жаңы локация ачылып. Селкинчек Босого жайлоосунан болгондо, жана кыргыз көчү деп биз бул театральный постановка менен илгерки көчтү көрсөтөбүз. Ошол көч Босого жайлоосунан Селкинчек жайлоосуна көчүп барат. Аралыгы 2 километр, эң жеңил трек маршрут. Анан Селкинчек жайлоосунда бул Төлөмүш Океевдин тарткан кино тасмасы, бул Агылбирстин тукумдары тартылган. Ошол жерде? Ошол жерде. Мундузбайдын айылы ошол жерде тартылган. Ошол Мундузбайдын айылынын ордуна Селкинчек юрт ичин лагерь деп жаңы локация ачылып, жерди таандык кылып атабыз да. Ошо жаңы локация ачылып атат. Демек, дээрлик бир 50 жылдай аралыктан кийин кайрадан ошол жерде бир чоң иш чара өткөрөт экенсиздер да. Ооба. Тасма тартылгандан кийин. Тасма может ремейк кылып, кайра Агылбирстин тукумдарын кайра тартып чыкканга ниеттерибиз бар келечекте. Чоң рахмат убакыт бөлгөнүңүздарга. Рахмат.